10-марттан тарта 16-мартка чейин Кыргызстанда өтүүчү хоккей боюнча дүйнө чемпионаты кечээ Бишкек шаарында башталды. Эл аралык биринчиликке 6 өлкөнүн курама командалары келишкен. Борбор калаада болуп жаткан мелдештин салтанаттуу ачылыш аземи Бишкек арена спорт комплексинде өттү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен катар Швеция өлкөсүнүн хоккей федерациясынын төрагасы да катышты. Dүйнө чемпионаты өтүп жатканы хоккей спорту биздин өлкөдө дагы өз ордун таап, өнүгүп өсүп жаткандыгынын белгиси десек жаңылышпайбыз. Ушул аренада шайба менен ойнолуучу хоккей спорту боюнча 6 өлкөнүн өкүлдөрү күч сынашып турат. Биринчиликте Кыргызстан, Мексика, Түштүк Африка, Люксембург, Түркмөнстан жана Таиландтын командалары күч сынашат. Хоккейдин 3-дивизиондун А тайпасынын дүйнө чемпионатта ата мекендик курама команда утуп чыкса, хоккей боюнча 2-дивизиондун Б тайпасына өтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Иш-чара жаңы эле өзүңүздөр көргөнүңүздөй дүйнө чемпионат дивизион 3Анын ачылыш аземи болуп өттү. Бул дүйнө чемпионатты биз Кыргызстан 2-нчи жолу тосуп атабыз. 4-дивизионду да тосуп анда бир жеңип өйдөгкө тепчиге көтөрүлгөнбүз. 3Б дивизионду утуп азыр 3А дивизионго кабыл алып атабыз, Кудайым буйрса. 6 мамлекет катышып атат. Буякта Кыргызстан, Мексика, ЮАР, Люксембург, Таиланд, Түркмөнстан командалары. Бул жолку чемпионатка кыргыз курама командасы жакшы даярдык көрүлгөнү башкы тренер тарабынан айтылды. Оюнчулар үчүн керектүү бардык шарттар түзүлүп берилген дейт. Значит, задача наша. Биздин максаттарыбыз чоң. Бул тайпаны жеңип 2-чи Б тайпасына өтүшүбүз керек. Даярдыктар 20 февралда башталып, олуттуу машыгууларды өткөрдүк. Команда жеңишти камсыздаш үчүн бизге трибунанын колдоосу керек. Поддержка трибун. Эл аралык мелдешта дегенде эле Кыргызстан хоккей боюнча улуттук курама командасы менен Таиландтын курама командасы баштап берди. Беттеш 3-дивизиондогу дүйнө чемпионатынын А тайпасынын алкагында өттү. Анда кыргызстандык оюнчулар 4-9 эсебинде жеңилип калды. Негизи бул команданы буга чейин мелдештен өтүп келгенбиз. Азыркы учурда бардык жагынан эле даярданып чыкканбыз. Дагы моменттер бар, ошолор менен тренерский штаб иштейбиз. Дальше ошибкалар көп болду. Ошол ошибка негизинде эле Таиланд командасы моменттерди колдонуп кетти десек болот. Кийинки оюндарга дайынданабыз, башка эч нерсени ойлонбойбуз, алдыга эле жылабыз, болду. Болгону бул 3А дивизиону, 3Б дивизион эмес, ошону эске алыш керек. Кийинкилерге колдон келишинче аракет кылып, жеңиштерди тартуулайбыз деп ойлойм. Мелдештин алгачкы күнүндө Кыргызстан Таиланд курамаларынын беттешинен сырткары 2 оюн өткөрүлдү. Биринчи оюнда Түштүк Африка Республикасынын курамасы Мексиканы 6-3 эсеби менен жеңсе, экинчи оюнда Люксембургдун хоккей курама командасы Түркмөнстанды 4-3 эсебинде жеңүү менен аяктады. Белгилей кетсек, эл аралык хоккей федерациясы хоккей боюнча дүйнө чемпионаттарын өлкөлөрдүн рейтингине жараша 5 дивизионго бөлүп өткөрүп келет. Анда жогорку 1-2, 3 жана 4 дивизионда мелдештери болуп, А жана Б тайпаларында өтөт. Ал эми Кыргызстан буга чейин 4 жана 3 дивизиондордо ойноп келген. Өткөн жылы Босния жана Герцеговинада өткөн дүйнө чемпионатынын 3 дивизионунун Б тайпасында жеңүүчү болуп, 3 дивизиондун А тайпасына жолдомо алган. Бул ирет өтүп жаткан 3 дивизиондогу дүйнө чемпионатынын А группасынын оюндары 16-мартка чейин улантылат. Бул мелдештин жеңүүчүсү 2 дивизиондун Б группасына чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Байман Ахмат, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.